бізге жаңағы эле биз азыр бул жерде диалогубуз жок, биздин диалогубуз ачылбай жатат. Качан гана биз open берсек, ал автомат түрдө ачып берип жатат, бирок биз ал формада колдонбойбуз. Биз диалогко так biz bu жерге кнопка жазабыз, button. Кнопка ачылабыз. Бул кнопка биз жөн эле кнопка деп коелучу, кнопка ачуу дейм, кнопка ачуу. Так, сохранить этебиз. Так, кнопка ачуу. Уже биз кнопкабыз иштебей жатат. Биз кнопканы иштетүү үчүн скриптти колдонобуз. Анан үчүн биз азыр id колдонобуз. idге биз open деп буйрук беребиз. Эми болсо, так, ошондой болгондо уже ачылбай жатат. Так, анан үчүн биз эми скрипт колдонобуз. Так, скриптке биз const. Так, бизге так const open tn бул уже кнопканын так барабар документ жана документи точка qr так query selector и ошондой эле selectorга биз так ошол туруп биз бул жерге open азыркы эле жана openге бере алалы. Open и ошондой эле кайра эле const и диалог жана эле кодубуз диалог и кайра эле document.const query selector selector дагы бул жерге биз кайра эле жанагы диалогну жазып коебуз. Диалог. Так, диалогубуз бере алдык. Эми биз open кайра эле open tn кнопка и one click и так жерде one click'тин ичине бул пустой болот и барабар и точка. Так, кайра диалог. Бере алышыбыз керек. Диалог, да? Точка. И show диалога тургуз эмес show modal. Ошондой биз болгон кнопка ачуу болуш керек. Жөн эле show modal. Так. Show modal, чтобы модальный писать, ошондой бир код. Уже биздин скриптибиз даяр болду. Эми иштеп көрөбүз. Кнопканы ачуу басканыбызда бул автомат түрдө ошондой формада көрсөтүп берет. Эми биз бул модальный этишке бизге артка кайтара турган функция жок. Ошондуктан буну биз просмотр код кылып, буну бир сыйра текстибизди өзгөртүп алабыз. Так, биз бул жерге максимальный widget max widget 400 пиксель көрөлү. 400 пиксель и ошондой эле border'ге 1 пиксель border. Так, border. Так, border 1 пиксель. Salt. Так, salt.
Soiled. Так, биз бул жерде бирөөсүнөн ката кетирип коюпбуз. Так, чөнтө проблема. Так, чөнтө. Биз бул жерде эмнегедир Max widget'ти жазып алдык. И ошондой эле, так, так, border'ти жазабыз. Сөзсүз түрдө border болуш керек. Border 1 пиксель. Soiled. Так, soiled кодаган ал жерден бир soiled и цвети. Так, цвети. Эми чүрөбүз. Так, цвет бере алдык. Кайла border radius болуш керек бизге. Border radius'га биз 10 пиксель бере алабыз. Так, ушу баары даяр. Так, биз бул кодубузду бир көчүрө алабыз, чтобы так, бир кодубузду көчүрө алдык. Так, көчүрө алдык. Эми текшерип көрөбүз. Так, кнопканы ачуу. Так, биз азыр бул жакка скрипт бере алдык. Бул болгону менде бул иштеп атат. Эми биз буну өзүбүздүн стилибизге алып чыгабыз. Стилге карайлы. Диалог. Азыркы жазган кодубуз. Чөзөм. Так, биз бул жерден ката кетирип коюпбуз. Беркисин бери алып салыпбыз. Ошого ушундай ката көрсөтүп жатат. Так. Диалог код. Max widget өз бар. Border өз бар. И border radius өз бар. Так, текшерип көрөбүз. Так, кнопканы ачуу. Вот. Эми иштеди. Так, input script. Бул script азыр жазган скриптибиз. Вот. Бул модельный тег. Бул эгерде автомат түрдө бул кнопканы булар бар. Кнопканы ачуу деген басып турабыз. Автомат түрдө ушундай модельный тег көрсөтүп берет. Буну биз бир эле скрипт менен кошуп жасадык. Биз буну артка жасай тургандан чогуу жасайбыз азыр. Так. Аны биз азыр бул жерине биз жаңы текст жазып алышыбыз керек. Так, эми биз бул скриптти түзүп алдык. Эми биз кийинки тегке өтсөк. Так, биздин кийинки тегибиз так, figures'тин өзүнө. Так, img text rest. И биз готовый текстти пайдаланабыз бул жерге. Так, сүрөт фоновый. Так, флешком random. Так, 400 x 400 пиксель болуш керек. Alt так, чему ланча чуть-чуть ашып кетти. Так, alt picture салдым да. Так, биз рандомный бөлүмүн чаралабыз. Так, биз жазып алдык кодубузду. Так, негедир коддор ошо чоңураак көрүнүп жатат. Мындай кылат окшойбуз чуть-чуть. Так, все, alt жаздык. Кодубузду жазып алдык. Все, баары бирдей. Эми текшерип көрөбүз. Так, биз сохранить этпедик, по-моему. Так, эмнесин адаштым. Так, бул жерде бизге image. Все, мен бул жерден адашып все. Так, source flash.com. Так, бул жерде биз figure менен булдан тегтен ичи биз сүрөт кое алдык. Биз эгерде жаңылай турган болсок, бул жерде рандомный сүрөт автомат түрдө алмаштырат. Атайын бир сайттан алып коюп койдум, ссылканы рандом кылып. Бул ушундай алмашып турат. Эми tag flash source. Эми биз ушул өзүнө эле captchas'ты беребиз. Чтобы бул текстин, бул сүрөттүн
айтып бере тұрған текст жазасыз. Pictures. Так, capture. Бұл жерге жөн эле бұл сүрөттөр, бұл сүрөт рандом деле, бұл уже бұл сүрөт рандом тандап жатат деп коелу, чтобы көрөсүң. Вот. Бұл сүрөт жөнүндө айтып берип жатат да, Quick Captures деп уладык бұл жерге эмжеде. Бұл сүрөт рандом тандап жатат или болуп жатат деп өзү жасап атат. Атын айтса уже башка сүрөт рандом болуп жатат. Бул сүрөт рандом тандап жатат деп билет. Эми ушуга эле биз кийинки дагы бир текстти жаза алабыз. Бул жерге биз pictures, жөн эле pictures бар. Pictures деле ошол ссылканы алалы. Так, pictures деле ушундай берсек болот. Болгон биз бул жерге 200 га 200. Бұныңыз адашпаш үшін 100-ге 100 береді. 100-ге 100 текст бере аласыз. Так. Бұл жерде көріп жатасыз. Бұл pictures менен дагы берсек болады. Сүрөткө. И бұл сүрөт рандомдон танып жатат. Бұнын өзүнүн кошумча теги. Так, все. Бұны өчүп саларыз. Пока что бизге бунун кереги жок. Так, pictures бизге 400-ге и 400 болсун. Так, сохранить. Жанагы. Эми биз буну менен бир сөз көрүп чыгалы, уже жыйынтыктоочу сабакка келип калдык. Так, бул жерде биз өзүбүз түзгөн эле бул жерде буларыбыз бар. Бул болгону HTML-дин бир кээ-бирки билинбеген тегтери менен таанышып чыктык. Так, рандом. Так, ошол. Ошол достор, эгерде кимде-ким ушул видеону көрүп жаткан болсо, видеого лайк басабыз. Түшүнбөгөн жерлер болсо комментарияга жазып калтырсаңыздар болот. Ошондой эле достор, бизде IT курс кылып жатабыз. 12 октябрга адам набор жыйнап жатабыз. Болгону 10 гана адамды окутамын. Болгону 10 гана адам. Окуу мөөнөтү 3 ай. Албетте мен номерлерди комментарияга калтырып коем. Ошол жактан байланышып сүйлөшсөңүздөр болот.